Абдыжапар уулу Кубатбек ушул Орто Боз айылынын тургуну болом. Ошол биздин үй жайыбыз Көктеректе мына. Азыр биз Төрткөчөгө келдик мына. Төрткөчө. Бул жак Баткен. Бул жак Боорукт анклавга кете турган жол. Азыр бир минут. Ошондо могул түз турган жер Баткен, Баткен көчтө кетет. Бул Баткендин жолу. Баткен кетет. Бул оң жагыбыз Боорукт анклавы. Тажикстан. Ак Татыр айыл өкмөтүнө караштуу Орто Боз айылындагы бул жерди жергиликтүү калк Төрт көчө деп атап коюшкан. Анын себеби бул жактан бир жол Лейлеке, экинчиси Баткенге, үчүнчүсү Тажикстандын Исфара районуна жана төртүнчүсү Варух анклавына кетет. Биз сөз кылып жаткан Көктерек айылы мына ушул Варух анклавына кетчү жолдо жайгашып, тажиктер тарабынан 17 үй толугу менен өрттөлүп кеткен. 30 жаштагы Абдыжапар уулу Кубатбек Көктерек айылында туулуп өскөн. Атасынан мурас болуп калган үй мүлкү толугу менен өрттөнүп, азыр 3 баласы, келинчеги жана апасы менен талаада калышкан. Бул үйдү атам салган. Атам 3 жыл алдын каза болуп калган 56 жашында. Ошол эми атамдын 56 жылдык мээнети текке кетти. Ошол. Бул канчаларда сиздердин үйлөрдү келип ушу талка өрттөп баштады? Саат канчада болгон окуя? Сиздер каякта элеңиздер? Жабыркаган жоксуздарбы? Биз качып чыккан элек Коңуш айылга. Улар саат 6:30 өттүгөндө 5 менен 6:30 ортосунда үйлөрдү тоноп, жок, кечки. Тоноп, калашынча тоноп, калган нерсесин бардыгы өрт коюп. Сиздердин үйдөн башка өрттөптүр дагы мынакей унумуштар чачылыптыр. Дагы эмне кылышты булар? Мына ал ун. Мына ундан калганды караң. Унду тартып чыккандар. Жөн эле койбой капты жарып, мынакей унду караңыздар. Тебелеп кетишкен. Уал да бул уал. Караң. Жер сарай болчу, чоң навес өрттөп, ичинде бир 30-40 тоок болчу. Анын баарын союп, баштарын жулуп, калашынча жеп. Немистер да мындай кылган эмес да. Фашисттер булар алардан да өтүп кетти. Сиздин үйлөрдө жабыркадыбы? Биздин үйлөрдө 2 үй жабыркады, полный 2 машина. Ошо жөнүндө кендирээк айтып бересизби? 2 машина бар болчу, ошонун баарын өрттөп, үйлөрдү өрттөп, тоноп, эч нерсе калтырган эмес. Оор техникалар менен атканда булар тяжелый. Жада калса тик учактар менен өтүп атат. Даярдан эле киришкен турбайбы? Булар даярданган, ооба, катуу даярданган. Катуу даярданып, ушинтип бизге кол салды. Таңкы саат 4-төрдө муякта башталган. Немистердей кылып кирип келишти да булар. Орозонун так ортосунда. Бул жак ошо БТРлер менен аткан мына. Булар сындырып кеткен танкалардын октору. Муяка коюп алып аткан. Пол атака кылган да. Үйлөрү да полный аткылаган. Эгерде сиздер билбей мындай качып чыкпаганда үйдүн ичинде эле баарыңар эле баягы бардыгыбызды полный өлтүрмөк да. Кирип келди.
Менин 5 балам бар эди. Ушинтип биздин турак жайлар, үйлөрүбүз бар, жогу өрттөлүп кетти. Азыркы мезгилде ошо Ак Татыр айыл өкмөтүнүн бир палаткаларды куруп ошол жерде жашап атабыз балдарыбыз менен. Эл журтка рахмат, бизди колдоп, ушинтип келип кабар алып турган бул өзү бир чоң бакыт экен. Биздин абкалыбызды сураган өзү бир жакшы нерсе экен да. Көңүлүбүз көтөрүлүп жакшына отурабыз. Ошо күн 29 эле 29 күнү эртең менен сааргы саат 4:20 башталган Көкташта. Эшикке чыксак саарлык жеп отуруп, эшикке чыксак автоматтын үнү чыкты. Анан үйгө кирип күйөөмө айттым, автомат атылып атат. Сен каякта деди. Туштан десем, чыгып айтты, Көкташта деди. Анан Көкташта бир кайным бар эле. Ого чалып, не болуп атат десек, бизде атыш болуп атат деди. Таштар атып жатат, мектепте атып атат, ол бул деди. Анан этият болуңуздар, жаман болот. Ошентип саат 6 болду. 6:30 болду. Анан саат 7 болгондо мен балдарымды тургуздум дагы. Күйөөмдө айттым, буларды алып чыгып коюң, келиним бар эле, балам, кызым, алып чыгып коюң, буларды Ак Татырга дедим. Машинаны ham алып чыгып коюң, булар өрттөп салат десем, мен алып чыгып кетти. 8 болду, 9 болду. Кошуналарым уже өкмөттөн чыгарып кеткиле, бала чакалар деген неме келди. Бала чакалар бар чыгып кетти. Анан 7-8 солдат менен 6-7 өшү мынандай балдар. Анан бир эже экөөбүз калдык. Дайым эле уруш болсо биз качпайбыз. Вообще үй жайыңды таштап эле калсаң өрттөйт, тонойт деп. Анан мунусу качпай отурсак, обед болду. Обедтен кийин саат 2:30 уже бул заставада алыстан алып берчү камера бар экен да. Ошо заставадан приказ келди, бетте солдаттар уже айылда эч ким калбай чыксын. Что пас жакта, Чарко жактан 3 БТР, 1000 чакты гражданский военный аралашып кел атат деди. Тез чыгып кеткиле дедилер. Ошо анан ошо жер менен ушундайга 4 адам болуп чыгып кеттик да. Бир коңшумдун больной чалы бар эле. 70-ке кирген. Ол чалыны жетеледи, мен олордун сумкасын көтөрүп, анан бир кайным бар эле, ону алып төртөөбүз чыгып кеттик. Уже биз чыгып кетип атканыбызда октор атылып атты. Биягыбыздан өтүп атат, биягыбыздан жаткыла, тургула деп ошолорду алып чыгып кеттим да. Төртөөнү алып чыгып барып анан мектебибиздин алдыга жеттик. Ушундан бери анан олорду Рабатка качырып жүргөрүп, өзүм Ак Татыр территориясында эле жүрөм. Кийин уже аркабыздан саат 5 болгондо анан күйөөмө чалып, не болду десем, уже биздин үйлөр өрттөнүп атат деди. Вообще капкара жалын чыкты да бияктан. Өрттөнүп атат деди. Анан не кылдык? Ыйладык, бакырдык. Ошентип ошол жерде туруп калдык да. Жашаган үйүң болгондон кийин кыйын экен да. Мынчалык мыкаачыларды биз бу дүйнөдө көргөн эмеспиз да. Ушундай жакшы күндөрдө ушинтип канча жылдан бери коңшу жашаган тажиктар ушинтип талкалап кетти да. Эркебай азыр 11 жашта. Анын бабалары 150 жылдан бери ушул жерде олтурукташып жашап келет. Аталардан мурас болуп калган бул аймакты жанынан артык көрүп, кыйраган кыштагын көрүп, жүрөгүнө жакын алып азыр сыздап турган учуру. Азыркы убакта биздин үй күйүп кеткен. Күйүп кеткенге көп болду. Азыр үйлөрүбүздү сүрүп жатат. Биз мындан кийин бул айылдан чыгып кетсек, бизге тажиктар берде эле алат. Ошондуктан биз берден чыкпайбыз. До конца чек болобуз. Орозон күндө дагы адамдарды өлтүрүп салды. Көп адамдарды үйсүз калтырып салды, башка айылдарда дагы. Биз мекенибизди бербейбиз. Биз бул жерди таштап чыгып кетсек, кыргыздар бизге ыраазы болбойт. Программаны тартып жүрүп, андагы видео тасмаларды боордош түрк калкынын түштүктөгү өкүлдөрүнө капыстан көргөзүп калсам, кичинекей чек арачы Эркебайдын тагдыры аларга өзгөчө таасир калтырды.
Кыргызстандагы түрк диаспорасынын жетекчиси Атамша Дурсунов жана Ош облустук түрк маданият борборунун жетекчиси Асланбек Байоглиевдин ыкчам аракеттери менен биздин жаш каарманыбызга күтүүсүз жагымдуу белектер жеткизилди. Үй менен кошо өрттөнгөн велосипединин ордуна жаңысы кийим-кечек берилди. Андан тышкары мындан ары дагы Эркебайга түрк туугандар ар тараптан жардам берип, кол кабыш кылып турары дагы белгилүү болду. Ош облусунда жашаган түрк эли өзү элибиз айылдарда өзүнүн демилгелери менен биргеликте ошол колунан келген жардамдарды берип, ошо Баткен элине ушундай башына ушундай мүшкүлдүк түшкөнүнө карап, ошо жөн турбай өзүбүздүн көңүлүндөн неме чыккан болсо, кандай жардамды керектүү жардамдарды алып келип, биз ошо Баткен элибизге алып келип тапшырып кеткенбиз. Андан кийин кече дагы ушул билесиз, айт майрам күнү балдарыбыз барып ошо баланын көз жашын көрүп, чыдый албай келип бири-бирибизден карап, кайра келип жүрөгүбүз чыдабай ушу баланын көңүн көтөрөлү деген деп келген жерибиз. Бүгүнкү учурда Көктерек айылындагы турак жайсыз калган жарандардын көпчүлүгү мамлекет тарабынан атайын тигилген чатырларда жашап күн өткөрүшүүдө. Жергиликтүү тургундардын айтымында баары жетиштүү, бирок ага карабастан өзү өлөң төшөккө эч нерсе жетпейт. Ал эми алардын өрттөнгөн тамдарынын баары түрттүрүлүп, азыр жаңы курулуш иштери жүрүп турган учур.